Жоломан Шаршенбеков туу боюнча жаңы билдирүү жасады. Балбан Жоломан Шаршенбеков социалдык тармактагы баракчасы аркылуу желек боюнча жаңы билдирүү жасады. Арбаңыздар, урматтуу кыргыз элим. Ар бир жаран өз оюн айтканга укугу бар. Бирок ушул эле учурда кээ бир адамдар менин жеке пикиримди, оюмду бурмалап жаткандыгы өкүнүчтүү. Мен профессионалдык спорт менен гана алекмин, эч кандай саясий иштерге аралашпайм. Ар дайым Кыргызстандын туусун дүйнө жүзүнө таанытууга болгон күчүмдү жумшайм. Кыргызстандын желеги желбире берсин деп жазды ал. Буга чейин Шаршенбеков жалпыга маалымдоо каражатында алдыдагы мелдештерге эски туу менен гана чыга турганын билдирген болчу. Андан кийин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев ага жооп берген. Бир дагы спортчу мамлекеттик желексиз расмий мелдештерге катыша албайт. Ошентип эле көрсүн деп жазган Ташиев социалдык тармактардагы Шаршеновдун пикири берилген билдирүүнүн алдында. Байларга электр энергиясын кымбаттатуу керек. Бул тууралуу өкмөт башчы Акылбек Жапаров билдирди. Ал байлар тарифти байлардай төлөшү керектигин айтты. Кеп 1 миллион 200 миң үй бүлө тууралуу болууда. Ал эми алыскы жана бийик тоолуу райондордогу электр жарыгына болгон баа мурдагыдай калтырылат. 200 баланын атасы көз жумду. Иса Өмүракунов жубайы менен 13 жыл мурун үй бүлө тибиндеги балдар үйүн ачышкан. Алар турмуштун оор сыноосуна кабылган ата-энелердин балдарын канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай, өз уул кыздарындай өстүрүп беришчү. Жалпысынан 200дөн ашуун баланы багып чоңойтушкан. 25 декабрда Өмүракунов узакка созулган оорудан улам көз жумду. Азыр жубайынын кароосунда 28 бала калды. Өздөрүнүн 5 баласы бар. 2024-жылдагы орозо айт бекиди. Өкмөт келе жаткан жылдагы эс алуу күндөрүнүн графигин бекитти. Анда 2024-жылдын 10 апрели орозо айт, 17-июну курман айт болоору белгиленген. Мектеп директорлору кызматтан эмнеге алынат? Билим берүү жана элим министри Доктургул Кендирбаева Кыргызстанда мыйзамсыз акча чогултуу фактысы аныкталган мектептин директорлору кызматтан алынарын билдирди. Ал биринчи радиого маек берип, президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен мектептерде акча чогултуу токтотулганын эске салган. Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары, метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 минут гана жөө басасыз. Салык чектен байги утканыңызды кантип билесиз? Утуштар учурда салык кызматынын социалдык баракчаларында түз эфирде көрсөтүп жатат. Эгер аны көрө албай калсаңыз, байги утканыңыз тууралуу ККМ чек чогулткан тиркемеңизге кабарлама келет. Ошондой эле аты жөнүңүз мекеменин сайтына жарыяланат. Бүгүнкү оюнда 409 миңден ашык адам катышууда. Бул жолку салык чек лотереясы мурдагыдай салык кызматынын имаратында эмес, УТРКнын студиясында ойнотулууда. Бул жерде бардыгы түз эфирде канчалаган камералардын алдында өткөрүлүп жатканы, эч кандай адамдык фактордун аралашпай турганынын далили десек болот. Анын үстүнө оюн эл аралык деңгээлде ишеничке арзып, өнүккөн өлкөлөрдө колдонулуучу рандом системасы менен ойнотулууда. Биз азыр өткүзүп аткан лотереянын колдонуп аткан системабыз бул рандомайзер, бул дүйнө жүзүндө интернет колдонуучулардын бардыгына белгиленген белгилүү система. Бул системаны бардык биздин колдонуучуларыбыз да, катышуучуларыбыз дагы өздөрүнчө үйүндө колдонсо болот. Бул система эми өзүнүн ачык, айкындык экенине уже тастыктап берди десек дагы болот. Ошондуктан биз өз алдыбызча жаңы система иштеп чыкпастан ошо дүйнө жүзүнө өзүнүн ачык айкындыгын уже көрсөтө алган системаны колдонуп атабыз. Салык чек оюну жаңы башталган кезде 60 миң гана жарандын кызыгуусун жараткан болсо, ушул тапта оюнга катышкандардын саны 400 миңден ашты. Бул жолку лотереянын катышуучулары салык чек тиркемеси аркылуу 18 миллиард 700 миллион суммасында кассалык чектерди сканерлешкен. Мындай жагдай мамлекетке салык түшүүлөрдүн көлөмүн жогорулатып, көмүскө экономиканын ачыкталышына түрткү болууда. Канчалык бизде контролдук кассалык машиналардын колдонулушу көбөйсө, мындай белгилей кетчү нерсе бул азыр көп жерлерде байкалуу болуп атат. Өзүбүздүн жарандарыбыз контролдук кассалык машина бар жерлерден соода кыла башташты. Анын артынан бизде контролдук кассалык машиналардын да саны көбөйүп атат. Контролдук кассалык машиналардын саны көбөйүп, жанагы уже кирешелер ачыкка чыгып, чектердин канчалык көп талап болгону бул бизге салыктардын да түшүшүнө, мындай өсүүсүнө шарт түз берүүдө да.
Чек талап кылып байге утуп ал кызыктыруучу лотереясы 30 декабрга чейин уланат. 4 күн катары менен 500дөн ашык iPhone 14, андан башка 519 смартфон жана 158 ноутбук, ошондой эле 21 фен ойнотулат. Ал эми 10 батир, 11 электромобиль жана чет өлкөгө 4 жолдомонун жеңүүчүлөрү 30 декабрда аныкталат. Ооба, мен салыкчыга катышып атам. Бул тиркемени 1,5 ай мурун жүктөп алгам. Аз колумда 21 айды билет бар. 21.946 сомго соода кылыптырмын. Мен тамак ичкемди эле киргизип койгом бул жаккачы. Анан азыр түз эфир жүрүп атат. Үмүттөнүп атабыз. 256 билетим бар азыр данный время. Эми Кудайдан эми калганын көрөбүз. Биринчи жолу ушундай кылып атам. Ооба, чогултабыз, ойнойбуз, катышабыз. Чогултуп былтыр дагы чогултканбыз. Утабыз деген үмүттөбүз. Утуштар күн сайын саат 13-тө салык кызматынын Facebook жана YouTube баракчаларында түз эфирде көрсөтүлөт. Ал эми жыйынтыктоочу иш-чара УТРК жана Ала Тоо 24 каналдарынан чагылдырылат. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.